Men törөлgөн, meni Bapestege bakkan örön деп айтсам болот. Atan emneye olup, şu örönde ösüp, çoğuyup, jetip, tuğan tuğuşkanlar menen alaka olup kelgen дербезбиз ушулда. Тарых изден башталат. Баскан жолуңду билсең, жол жүргөнүңө да жакшы. Бала төрөлгөндөн баштап ата тектин жан дүйнөсү кошо жүрөт. Анын жүрөгү менен сезет. Сөз баштаган СССР журналисттер союзунун мүчөсү, бир нече китептердин автору Рыскулбек Бобыкеев Атантай Тайлак Баатырдын урпагы. Атасы Бобыке баласынын атын ошол айтылуу Тайлак Баатырдын атасы Рыскулдун атынан атаган. Тайлак Кыргыз эл үчүн, кыргыз журтчулугу үчүн кан жанын аябай күрөшкөн баатырдык адам болгон. Бул өзү кыргыздын көз каранды эместиги үчүн баскынчы немеден баскынчылар Кытайдан зордук зомбулукту көрсөткөн кокондуктардан ошо кыргыз элин сактап өзүнүн көз каранды эмес улутун түскөн десек де болот. Анткени ошол мезгилдерде Кытайлар бир жактан, кокондуктар бир жагынан кыргыз элин айрыкча түндүк кыргыздарды ошолорду басып, эсип, кыздарын алып, малдарын алып, иши кылып, аябай көп кыйынчылыктарды тарттырган. Мына ошого караша Тайлак Баатыр өзүнүн жөндөмүн эл менен биригип, элди алып чыгып, Тайлак Баатыр ошол кокондук кытайлыктардан элди сактап, өзүнчө мамлекет түзгөн десек болот. Өмүрү баян киндик кан тамган жерден башталат. 1943-жылдын 1-июнунда чыгармачыл Рыскулбек Бобыкеев адамзаттын турмушун даңазалаган, саймалуу таштуу сырларды камтыган, тоо койнундагы кең жайлоосу бар Тогуз-Тороо районунун Атай айылында колхозчунун үй бүлөсүндө туулган. 1951-61 жылдары орто мектепти аяктагандан кийин 1961-67 жылдар ичинде Кыргыз мамлекеттик университетинин филология факультетинин журналистика бөлүмүн бүтүрүп, журналист адистигине ээ болот. Советтик Кыргызстан газетасында Актала району менен Тогуз-Тороо районун биригип өз кубатчысы болуп иштеп аткан мезгил экен. Мен келсем ушу менин атам жөнүндө статья чыгарыптыр газетага. Анан келип окуп, отпускага келдим эле. Анан окуп алып, анан бул ким болду экен деп ойлогом да. Бирок тактыр бир буйруган экен, экөөбүз бир кесипте бир иштеп калдык 20 жылдан. Ал убакта азыркы журналистика менен эгемендикти алганыбыздан берки демократия деп аталгандан берки журналистика менен ал союздун учурундагы коммунисттик партиянын учурундагы журналистиканы салыштырып болбойт. Ал кезде тартип такыр башкача болчу. Талап такыр башкача болчу. Жоопкерчилик деген такыр башкача болчу. Журналисттердеги тартип, журналисттердеги талап, журналисттердеги жоопкерчилик өтө катуу болор эле. Өзгөчө ошол райондук газетанын жоопту катчысы деген ийненин үстүндө отургандай отурчу. Анткени ошол райондун газетасынан ката кетсе, саясий ката деген болор эле ал убакта. Мындай ката, жөнөкөй эле ката кетип калса, же болбочу болсо ошол райондун газетасынын бир макети туура эмес түзүлүп калып, ушул райондун жетекчиси, ал убакта райкомдун 3-чү катчысы ушул идеологияга жоопкерчилик болуп, идеологияны көзөмөлдөөчү, бирок 1-чи катчы өзү дагы райондун газетасын тыкан көз салып турчу да.
Бала кезинен калем саптуу, чыгармачылыкка жан дүйнөсү жакын Рыскулбек агай өз жолун тандап жеткен кесибинен тапкан. Ал кезде Союздун идеологиясы ушул чыгармачыл адамдардан турган. 1966-67 жылдары Советтик Кыргызстан газетасында корректор, 1968 жылдан 70 жылга чейин Тогуз-Торо райондук Жеңиштүү суу газетасында жоопту катчы, 1971-78 жылдары областык Нарын Правдасы газетасында Тогуз-Торо, Актала райондорунда өздүк кабарчы, 1977-80 жылы Тогуз-Торо райондук билим коомунун жоопту катчысы. Туылган жерден топурак алтын, эгер турмуш мени оор суркодон ары бери термелтпей өз оюма койсо, туулуп өскөн жерим Тогуз-Торомдон карыш жылыгым келбейт. Өмүрлүк жолдошум экөөбүз оорубай чыйралып калган күнү бири-бирибизди кучактап сүйүнүп калабыз. Мен денемди көздүн карегиндей чоңоюп эр жетилип, уулгыз көрүп, агарып көгөргөн жеримди да ошондой карап, караам болгум келет. Кайда жүрбөйүн, кандай болбоюн, менин денем сени менен болсунчу туулган жерим. Рыскулбек байке менен мен көп жылдар мурда таза эле бала кезимде таанышкам да, бала кезимде таанышкам. Сиздер мени кайрадан баягы балалык, жаштык, студенттик кезиме алып барып атасыздар. Мен анда университеттин журналистика факультетинде окучумун. Ошол журналистика факультетинде окуп жүрүп, 2-нчи курска келгенимде практикага чыга турган болуп, анан ошо практикада мен Тогуз-Торо районуна сурандым да. Анан Тогуз-Торо районуна сурансам, баягы ал убакта бир да студент, дегеле студенттер башка чоочун районго, алыскы райондорго сураныччу эмес экен. Анан деканыбыз кое бербейм деп мени болбой атып баргам Тогуз-Торо районуна. Тогуз-Торо районунун райондук газетасында практикадан өтүш үчүн. Анан аякта мен таанышымда, тууганымда эчтекем жок эле. Анан барганда редактор таң калып, бул өмүрүндө бизге практикага студент келчү эмес, азамат жигит экенсиң деп, бала кезде, жаш кезде бир чети жер көрөйүн деп, бир чети ушул алыс жерде иштеп көрөйүн деген максат менен баргам да. Анан каяка жатасың дейм, тууган тушканың барбы дейт. Анан жок, тууган тушканым жок. Гостиницадабы, же бир квартирадабы бир айга баягы алып жатып жашай берейин десем, редакциянын мүчөлөрүн чакырды, редакцияда иштегендерди, кызматкерлерди. Анан алардан сурады, кимиңерде мен күчүлүк бар. Бала тууган тушканы жок экен, эч кимиси жок экен. Анан ушундай келип турайм, гостиницада жатам дейт. Уят койм, ушу мейманканага жаткырып койгонубуз десе, Рыскулбек агай ошондо ошол райондук газетанын жоопту катчысы экен. Анан Рыскулбек байке айтып калды, менин үйүмө барып жата берсин депчи. Анан ошентип анан Рыскулбек байкенин үйүндө ошол практикамды өткөрүп, 1,5-2 айга чукул ошол жерде ошол Рыскулбек байкенин үйүндө жашап калдым. Окей, Рыскулбек жөнүндө айтсак, биз 10 класста чогуу 61-жылы чогуу бүткөнбүз. Андан кийин ар кимибиз ар кандай баягы өз айылдарыбызга кетип, Рыскулбек болсо университеттин журналистика факультетин бүтүп келип, райондо биринчи эмгегин маданият үйүнүн директору болуп, ошондон баштаган. Дарак бир жерден көгөрөт. Жазуучу, журналист, таланттуу Рыскулбек Бобукеев агайга областтан, андагы Борбор Фрунзедеги республикалык редакцияларга кызмат орун сунуштагандар болуп жатты. Ага макул болбой, туулган жеринде 1981 жылдан 93 жылга чейин Тогуз-Торо райондук маданият бөлүмүнүн башчысы, Жеңиштүү суу газетасында жоопту катчы, редакторлук кызматтарда эмгектенди.
Toğustoro деген өзі жайлоосу дагы, кыштоосу дагы бирдей келген ел болобуз да негизинен. Анан биздин Тоғустороодо бул илгертен эле көп адамдар чыккан. Анан бул журналист жагынан бир чети классташым, экинчи чети тең туш. Ушу биздин Тоғустороодо алгачкылардан журналисттик окууну бүтүп иштеген ушул эле. Бара-бара мына согуштештик ошо жылдан баштап газета 4 бет болду. Экземплярлары көбөйдү. Андан кийин 8 бет болду. Андан кийин светный кылып чыгардык, түстү. Мына ушунда ушу газетанын аброюн, газетанын стилин, газетадагы жанрлардын көбүнчөсүндө Рыскулбектин кошкон салматтан жогору. Айылынан жазган чыгармалары республикага жарыяланып, жарыкка чыгып турду. 1967 жылы Мимоза, Ак кайың аңгемелери, Үйдүн куту публистикалык макалалары Лелинчил жаш Советтик Кыргызстан газеталарынын беттеринен орун алды. Ар ким өзүнүн туулган жерин, мекенин эч качан эсинен чыгарбашы керек. Аны эстеш керек. Турган турпатын жакшынакай кылып сөз менен айтып бериш керек. Менин өрөөнүм мына ушул. Аты жалпысынан бул өрөөндү Уй булак деп коет. Уй булактын ичинен бул өзөт жалгыз ийде, жалгыз кайың деп коет. Ата эмне үчүн ушул чоңдорду биринчи секретарь, экинчи секретарь, үчүнчү секретарь болобу, же райисполком болобу, ошондо ошолорго келип бир особый бир льготалар бар. Продукция кылганда бир обязательно бир льготалар бар, бир приоритеттер бар өзүнүн. Эмне үчүн десем, кызым ал негизи саясатта иштеген, мамлекеттик иштеген, иш негизи оор болот. Эгерде ошондой бир определенный льготаларды болбосо, ал эч ким ал ишке барып өзүнүн каалоосу менен эч ким иштебейт. Анткени ал жоопкерчиликти иштеп айткан элем да. Аны ошондо бир дагы бир өзүнчө бир маалымат алгам да ошондо. Ой жүгүртү орошондо окуяларды ойготуп, буркан шаркан түшкөн жаратылышты козгоп, аны менен адамдын кыялын ачып берди. Күн көргөн адам, аппак маанай, эмгек үзүрү, көктөмдөгү кайнаган эмгек, айылымда бир жылдыз бар, сыймык конушу, классташыма сыймыктанам, баатыр менен барабар көркөм очерктердин автору болду. Сүтак чыгармасында поэзия, проза, бир нече адабий жанрлар камтылган. 2015 жылы Тагдыр Осыйпасы аттуу китеби жарыкка чыкты. Мына ошол агайдын колунда мен 2 ай жүрүп, биринчи жолу ушул райондук газетада ушул агайдын мындай айтканда тарбиясын көргөм. Биринчи жолу ошол журналистиканын татаал жактарын, ката кетирбеш керек экен, макетти кандай түзүш керек экендигин, кандай жоопкерчилик менен мамиле кылыш керек экендигин ушул агайдан үйрөнгөм. Агай өзү ушул мыкты журналист, өзү дагы баягы кабарларды мыкты жазар эле. Анан ошол райондун аймагындагы баягы мен атай суранып командировкага да чыгып турчумун райондун аймагына. Ошол райондун аймагындагы чарбалык иштер, ал убакта колхоз совхоздор деген бар кез. Жайлоолордо мыкты чабандар, мыкты малчылар деген бар кез. Жайлоолорго чейин барып, анан ошолордон жазып келген кабарымды түстөп, оңдоп, анда жаш баламын деп атпайм, болгону 2-чи курсту бүткөн студент. Ошентип ушул биринчи менин журналистикалык жолго аттанганымдын башатында ушул Рыскулбек агай турат да. Адабияттын сынчысы, окурманы катары Рыскулбектин чыгармаларына көз жүгүртүп, көз салып окуп жүрдүм. Анын колунан чыккан чыгармалары мени дагы ойго салып, көп ойлотту эле. Улуу жазуучу Чыңгыз Айтматовдун манкурт деген термининде энесин тааныбай, баласынын колунан өлгөн эне арманы болсо, Рыскулбектин Сүтак деген чыгармасында 10 баланы тарбиялап өстүргөн, Улата мекендик согушка катышкан ардагердин кийин карылар үйүндө жашап калганы жөнүндө
аталык арманы жазылган. Жаныбар жаратылыш аркылуу сүт ак чымчыгынын чыйпылдаганы менен ата тагдырынын образын ачкан. Толгонгон ойлор толкундай берет. Дагы алгачкы мимоза чыгармасы ал кездеги чыгармачыл адамдардын алтын фондунда сакталып калган. Адабият сынчы, публицист Тайлак Абдылдабеков. Ал кезде бир 6-7 класс болушум керек ошол. Ошол кезден баштап ушу суроолорго көп кайрылчумун да, саясатка дагы, кыргыз адабияты болобу, орус адабияты болобу. Ошондо атам мага ушу азыркы Google'дай болуп эле маалыматтарды ушу айтып берчү. Азыр эле кыйын болуп атпайсызбы бага? Ата ушуну билбей калдыңызбы? Мындай эмес беле, тиңдей эмес беле деп бага чоңойгондо айтып каласың да. Бирок ал кезде өзүмдүн аң сезимимди саясат жөнүндө, адабият жөнүндө бир көз карашымды ошо атам мага формировать эткенге, мындай түзүлүшүнө ошо атам жардам берген да. СССР Кыргыз ССРнын журналисттер союзунун мүчөсү, Нарын Жалал-Абад областык администрациясынын ардак грамоталарынын ээси, өскөн жери Тогуз-Тороо районунун ардактуу атуулу Рыскулбек Бобукеев бүгүнкү күндө Кыргыз элинин аксакал кадырман карыясы, 10 уул кыздын атасы, 8 неберенин чоң атасы. 6 кыздан кийин мен баарыбыз ыраазыбыз, баарыбыз жогорку билимде окудук. Буюрса атама ыраазыбыз. Атаң келатат дегенде бир аябай бир кеме күч келаткандай багы апам ушундай тарбия бергенде бизгечи атаң келатканда баары орду менен болсун. Атаң келатканда тамак даяр болсун, үй жыйналып болсун дегенчи. Анан атабыз келатканда атабыз урушпаса деле баягы орду менен болчу да. Апабыздын бизге болгон баягы тарбиясы, атаны сыйлоонун тарбиясы дегенди ойлойм да. Атам бизге мындай катуу сүйлөгөн эмес, кичинекейинен эле биз баарыбыз тең мындай урушуп, атамдын кыйкырып урушканын уккан жокпуз да. Рыскулбек байкебиз биздин райондогу ардактуу атуулубуз, аксакал, баарыбыз сыйлайбыз бул кишини. Бул кишини айтсак эми биздин сыймыбыз болот да. Сөйденде бул агабыз Советтер Союзу учурунда журналисттер союзунун мүчөсү болчу. Өмүр бою ушул кесип менен алектенип, азыр ардактуу эс алууда. Нарын областы болчу да, Нарын областы боюнча эң алгачкы журналист деп сыймыктанабыз. Өзүнүн сүйлөгөнү, жүргөн турганы бүт баардыгы менен үлгү. Жөнөкөй адамдын жөн жүрбөй, опол тоодой эмгек кылганы адамды жөнөкөйлүккө тарбиялап, эмгекке жол салдырат. Эл бапырап өзүн сыйлаган, баккан элдерден болсо экен, элге тынчтык болсо экен деп тилейм да.